озгал сөздөр менен сөгүп, мени кемсинтип, адамдык абийириме шек келтирип. Милициянын зөөкүр жетекчилери аталышындагы видео кайрылуу Ноокат районундагы милициянын аймактык тескөөчүсү тарабынан жарыяланды. Ал райондук милиция бөлүмчөсүнүн башчысы тарабынан сабалганын, оозго алгыс уят сөздөр менен адамдык абийирине шек келтиргендигин айтууда. Милиция кызматкери денесинен алган жаракаттан улам Ош шаардык ооруканасына кайрылган. Ноокат райондук ички иштер бөлүм жетекчилиги тарабынан мени куугунтуктап, сен кетип калгын, болса сени статья менен кетиремин деп мени куугунтукка алды. Ички иштер министрлигине кирип жатып, мен ант бергем. Мен жетекчиликке, же болсо роодун начальнигине мыйзамсыз буйруктар, мыйзамсыз талаптарын аткарам деп мен ант берген эмесмин. Ал ошондой эле жетекчилик тарабынан куугунтукка алынып жаткандыгын айтууда. Тейлеген аймагында кылмыштуулук катталбаса дагы кылмыштын бетин ач, жыйынтык көрсөт деген негизсиз талап койгонун белгиледи. Мен өзүм айыл жергесинде кызмат өтөсөм, тоол аймакта кызмат өтөсөм. Өзүм тейлеген аймакта эч кандай кылмыштуулук катталбаса, мен кайсы кылмышты берем? Кайсы карапайым элдин баласын мен мыйзамсыз жолго барып, мен ошондой результат кылам деп мен результат беришим керек мен. Антип результат бергенден көрө мен форманы чечип, башка адал эмгек менен иш кылганым жакшы мен. Мисалга айтып кетсем, кече күнү Айтиев Мурат мени ошончо өзүмдүн кесиптештеримдин арасында мени эч бир себепсиз оозго алгыс сөздөр менен тилдеп мени, адамдык аброюма шек келтирип, мени уруп, денеме залал келтирип отурат бүгүнкү күндө. Бүгүн жабырланган милиция кызматкери соттук медициналык экспертиза тапшырып, бул иш боюнча териштирүү башталды. Ал арада анын жактоочусу дагы видео кайрылуу жасап, ага карата ишти кароодон баш тартасын деген коркутуулар болуп жаткандыгын билдирди. 3 март 2023 жылда биз Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине арыз менен кайрылышка туура келип, себеби WhatsApp'тан, Telegram'дан мага тынбай чалып, мен коопсуздугун карап берүү боюнча чалайын деп атам. Милиция кызматкеринин өчүр видеосунун соц тармагынан ол менин досум болот, ол менин акам болот, жана ол адвокат болуштан баш тарт дегендер. Сиздерге мен айтып коеюн, сиздердин үстүңөрдөн кылмышты жабып жашыргандар үчүн мыйзам чегинде чара көрүлөт. Ал эми Ош облустук ички иштер башкармалыгы аталган окуя боюнча ички иликтөө кызматы тарабынан териштирүү иштери башталганын айтты. Мында кайрылуу жасаган милиция кызматкеринин анда аты аталган жетекчинин үстүнөн дагы ишмердүүлүгү текшерүүгө алынат. Анын жыйынтыгы менен кызматтык тартиптик жазага тартылат деп билдиришти. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы тарабынан жана прокуратура тарабынан бүгүнкү күндө кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Бул иликтөөнүн жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет. Бир сөздөрүнөн ар биринен бул юридикалык баа берилет. Мисалы үчүн мени урду, денеме залал келтирди деп атат. Ошол боюнча дагы, бул боюнча дагы соттук медициналык экспертиза дайындалганбы, кайсыл учурда ооруканага кайрылган, ошонун баары иликтенет. Милициянын ардагери Калдарбек Кыдыров тармакта результат башкача айтканда натыйжа көрсөтүү деген талап мурда болгонун тастыктайт. Бирок терс көрүнүштөрдөн улам кийинчерээк ал жоюлганын айтат. Ардагер өз пикиринде милициянын аймактык тескөөчүлөрүнүн ыйгарым укуктарын кеңейтип, ишмердүүлүгүн коргоого алыш керек деп эсептейт. Ана мурда ушул бар болчу. Биз иштеп жүргөндө баягы ар бир кызматкер кылмыш ачыш керек деп туруп, жанагындай статистика үчүн көп колдончу, анын жаман жактары көп болчу. Себеби иштеп аткан адам кылмышты ачып бир өзүн көрсөтүш үчүн бул фактылар көп болгон. Мен тергөө системасында иштеген үчүн биз көп эле сталкиваться этчүбүз. Кээде подставить этип коюшат бирөөлөрдү, атайлап кылмышты имитировать этип коюшат. Ошентип анан балаганы баары ошондой келип чыкчу да. Кээде бир эле адамга бир нече кылмышты илип коюшат. Мисалы үчүн участкалык милициянын ролун көтөрүш керек эле да. Ар бир адам ошол территорияда участкалык инспекторго кайрылыш керек эле. Анын ошол вопросторду чече ала турган бир рычагтары, укуктары болуш керек эле да. Эми акыркы мезгилдерде мен акыркы жолу иштеп жүргөндө даже дознание кыла албай калган участковыйлар. Анан каяктан? Быйыл милиция кызматкерлерине байланыштуу чуулгандуу фактылар катталууда. Жыл башында 2 облуста уюшкан кылмыштуу топторду калкалаган кызыл шапкечендер аныкталып, мындан улам бир катар кызматкерлер жумуштан бошотулуп, жетекчилер ротацияланган.
Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.